Бишкекте чек ара көйгөйүнө байланыштуу кезектеги митинг өттү. Чогулгандар Тажикстан менен чектеш аймактагы айрым жер тилкелери коңшу өлкөгө өтүп жатканын билдиришсе, өкмөт мүчөлөрү муну четке кагышты. Кыргызстан тышкы карызды убагында төлөбөсө, кайсы ири объектилер насыя берген тарапка өтүп кетиши мүмкүн. Ушундай жагдайга кептеген келишимдерге ким кол койгон? Кумшекердин баасы күн сайын 50 тыйын 1 сомго кымбаттап жатат. Атка минерлер азыктын запасы жетиштүү дегени менен нарыкты түшүрүү аракети байкала элек. Балдардын оюн-зоок борборлору иштеп жатат. Маданий жайларда концерттер өтүүдө. Бирок кала бийлиги мектептерди ачуудан кооптонууда. Мэрия жеке менчик билим берүү мекемелеринин кызыкчылыгын коргоп жаткан жокпу? Саламатсыздарбы? НТ телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиянын иши март айында улантылат. Бул тууралуу өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев брифингдин жүрүшүндө билдирди. Сүйлөшүүлөр коронавирус пандемиясына байланыштуу токтотулган. Назирбек Бөрүбаев берген маалымат боюнча Тажикстан менен чек аранын 60% макулдашылган. Калган бөлүмдөр өтө татаал болгондуктан аны кыска убакыттын ичинде чечүү мүмкүн эместиги кошумчаланды. Бүгүн өкмөт үйүнүн алдында чек ара маселесине байланыштуу митинг өтүп, чогулгандар Кыргыз-Тажик чек арасындагы талаштуу жерлерди тез арада тактап берүү талабын коюшту. Ал арада бүгүн Баткен областынын жетекчиси жана аймактагы мекеменин башчылары алмашты. Кененирээк Дүйшөн Шаршембековдун материалында. Кыргыз-Тажик, Кыргыз-Өзбек чек арасындагы чырларга байланыштуу бүгүн өкмөт үйүнүн астында тынч митинг өтүүдө. Катышуучулардын басымдуу бөлүгү Жалал Абад, Баткен облусунун тургундары түзөт. Алар бийликтен бир катар талаптарды коюп жатышат. Алардын айрымдарына токтоло турган болсок, чек ара маселеси боюнча иш алып бара турган вице-премьерлик кызматты түзүүнү, ошондой эле облустардагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн чек ара маселесине байланышкан укуктарын кеңейтип берүүнү суранышууда. Баткен областынын тургундарынын Бишкекке митингге чыгуусуна акыркы убактардагы Кыргызстан-Өзбекстан, Кыргызстан-Тажикстан чек арасындагы окуялар себеп болгон. Бир жума мурда Баткен районунун Капчыгай айылынын күнчыгыш тарабындагы Тандыр жайытын тажик чек арачылары кайтарууга алып, аксайлыктарды киргизбей коюшкан. 11 февралда болсо Тажикстан Көкташ айылынын кире беришиндеги таштак жерге көчөттөрдү отургуза баштаган. Эң негизги талабыбыз ошол жанагы чукул митингке чыгышыбызга себеп болгон ошол Аксайдагы жанагы Тажикстан тараптын ошо жайыт жерибизди мындай техникаларын алып келип, ээлеп бизден нарядты ал жерден алып койгон болуп атпайбы? Анан өздөрүнүн аскерлерин киргизип атат. Ушул боюнча ошону кайра ордуна келтирсин. Экинчиси Көкташтагы жана көчөт тиккен жерлерге булар акырын соймолоп келе берет экен да, экспансиялык саясат. Ошол тигип койгон көчөттөрүн кайра алсын. Мына бүгүнкү күнү көчөт деген маселе болуп атат да. 11 февралда эгип ийген көчөттөрдү 12 февралда алдырганбыз. Азыркы кезде 13 февралда ошол эле аймакта бирок чек ара кеземетип жүргөн трапа деп коебуз. Ошо трапанын ар жагында тажик тарапта 30-40 метр аралыкта эгип салган. Бул маселени дагы сүйлөшүү негизинде, дипломатиялык негизинде чечилет деп ишенем. Жергиликтүү тургундардын айтымында чек ара чырларына чекит коюлбай жаткандыктан Кыргызстандын жер тилкелери коңшу өлкөнүн карамагына өтүп кеткен учурлар бар. Буякта политический ситуация аябай чоң экен Тажикстандыкы. Себеби кыргыздын үйүн жаңжал кылып атып, кыргыз тажагандан айласы жок. Өчүп чыкканга муктаж болот экен, мажбур болот экен. Андан тышкары ошол үйдү сатып алганга Тажикстандан мисалы үчүн 1 миллион турса 500 миңин Тажикстан 5 суда берет экен ошол жаранга. Жер налогунан бошотот экен. Мына ушинтип Тажикстан өз элине ушундай жардам берет экен. Чек арага байланыштуу нааразычылык Жалал Абад областынын Ала Бука районунда дагы жаралган. Жергиликтүү тургундардын айтымында Кыргызстан менен Өзбекстандын тактал элек аймагына кошуналар бетон түркүктөрдү орнотуп, тикенек зым тартууга камдана баштаган. Мунун алдын албаса Кыргызстандын жайыт жерлери кыйла азайып кетет дешет. Негизи Өзбекстандын границасы кыйла ылдыйда, 7-8 километр ылдыйда да, эмечи? Эми алар күндөн келе жылып келип атат да. Жылып келип атат күндөн күнү. Эми Кыргызстандын чек арасынан уже биздин үйлөргө келип калды уже. Баштачы. Айлыбызга келип калды уже. Сымдарды алып келип уже иштерин башташып атат. Границаны тозуусу болгон эл ана сактап турат да.
Чек ара маселесин чечүүнү өкмөт тездетпесе абалдага курчуйт дешет митингдин катышуучулары. Акыркы 5 жылда эле Боор анклавына Тажикстандын жарандарынын көчүп келүүсү кыйла эле көбөйгөн. Кошуна өлкөлөргө 1 сантиметр дагы жер өткөн жок дейт өкмөттүн чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев. Бүгүн ал жагдай боюнча түшүндүрмө берди. Чек ара маселесин тактоо, чечүү бул эки тараптуу сүйлөшүүлөр негизинде чечилгендиктен бул аябай оор маселе. Ошондуктан биз азыркы күнгө чейин ушуну тактап мындай акырына чыга элекпиз. Мындай пайыз менен айтканда биз азыр Тажикстан менен болгон чек арабыздын 60%дан ашыгын уже эки тараптуу тактап чыкканбыз. Калган маселелер азыркы күндө каралууда. Митингге чыккандар Баткен областына татыктуу жетекчилерди коюу талабындагы коюшкан. Бүгүн түштөн кийин аймакка бир катар кадрдык дайындоолор болду. Өкмөттүн аймактагы ыйгар укуктуу өкүлү милдетин генерал Өмүрбек Субаналиевге жүктөлдү. Ал эми ага чейин бул кызматты аркалап келген Жаныбек Жалилов өкмөттүн аппараттын башчысынын орун басарлыгына келди. Премьер-министр Улукбек Мариповдун буйругуна ылайык Акылбек Орозов Баткен районунун акими болуп бекитилди. Ошондой эле Баткен бажысынын башчысы алмашып бул кызматка Тимурлан Кожонов дайындалды. Кыялбек Төлөнбаев болсо чек ара кызматын Баткендеги өкүл болуп бекитилди. Дүйшөн Шаршембеков, Владимир Кулбалдыев, НТС. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкү чет өлкөдө табылса, анда сотко чейинки тергөө иштери улантылат. Маалыматты УКМК таратты. Ушундан улам Түркияга, Бириккен Араб Эмираттарына, Украинага жана Россияга юридикалык жардам көрсөтүү тууралуу эл аралык өтүнүчтөр жөнөтүлүптүр. Аталган мамлекеттер тарабынан оң жооп алынса, сотко чейинки териштирүү алкагында мүлкү камакка алынып, экс атка минердин аракеттерине юридикалык баа берилет деп айтылат УКМК тараткан билдирүүдө. Азыркы тапта атайын кызмат кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин айткандары, анын ичинде ар кандай банк аркылуу Кыргызстандан 700 миллион доллар чыгарылганы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтеп жатат. Ошондой эле чет өлкөлөрдө мурдагы бажычынын кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экендиги жөнүндө маалыматтар жарыяланганына байланыштуу тергөө бул мүлктү аныктоону улантууда. Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Элмырза Үкүбаев 2 айга камакка калтырылды. Мындай чечим Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан кабыл алынды. Ал 12 апрелге чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Маалыматтарга караганда, Кыргыз Алтын ишканасынын төрагасы Элмырза Үкүбаев алтын өндүрүүчү компаниялардын биринин директорлор кеңешинин мүчөсүн кызматтан алам деп коркутуп, эмгек акысынын 75%-ын берүүсүн талап кылган. 12 февралда жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Үкүбаев 100 000 сом пара алып жатканда колго түшүрүлгөн. Азыркы тапта соттук өндүрүштүн алкагында Кыргыз Алтын ишканасынын төрагасынын жана башка жооптуу кызматкерлердин ушул сыяктуу фактыларга тиешеси бар жогун аныктоо иштери жүрүп жатат. Мамлекеттик байланыш агенттигинде лицензиялык уруксат берүү жаатында дагы бир коррупциялык схема ашкереленди. Муну УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы таап чыккан. Атайын кызмат берген маалыматка таянсак, байланыш агенттигинин мурдагы жетекчиси жеке менчик компаниянын өкүлү менен жеңичинен сүйлөшүп алып, Бишкек жана Ош шаарларында 20 мегагерц өткөрмө жөндөмдүүлүгү бар радио жыштыктарды колдонууга берген. Эгерде бул радио жыштыктар аукционго коюлганда баштапкы баасы 61,5 миллион сомду түзмөк жана бул акча мамлекеттин бюджетине кошулмак экен. Учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында тиешелүү мамлекеттик органдардын кызмат адамдарын кылмыш жоопкерчилигине тартуу чаралары көрүлүүдө. Тергелип жаткан кылмыш иштеринин алкагында жалпы баасы 143 миллион 700 миң сомду түзгөн радио жыштыктар мамлекетке кайтарылган. Дагы бир коррупциялык схема мүлк мамлекеттик ишканасынын жооптуу кызматкерлери тарабынан түзүлгөнү аныкталууда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан билдиришкенде, мындай мыйзамсыз аракеттерден улам мамлекетке 367 миллион сомдон ашуун материалдык зыян келтирилген. Финполиция берген маалымат боюнча мүлк ишканасынын жетекчилери Бишкек шаарындагы Караван борборунун соода аянтчыларын 2017 жылдан тарта тааныш адамдарына арзан баада ижарага беришкен. Алар болсо 3-чү тарапка иштетүүгө берип, төлөмдөрүн кымбаттатып жиберишкен. Мунун айынан катардагы ижарачы ишкерлер жабыркап келген жана мамлекет ири чыгымга учураган. Салыштыра келгенде Бишкектеги ушундай эле борборлордогу соода аянтынын 1 чарчы метри 70 доллардан 200 долларга чейин болсо, Каравандын 1 чарчы метри 7 доллардан 20 долларга чейин ижарага берилип келген. Аудиттин жыйынтыгы боюнча мындай соода борборлорундагы ижара акысы кеминде чарчы метрине 50 доллардан болушу керектигин көрсөткөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө башка дагы финансылык эреже бузуулар табылып, жок адамдарга эле айлык чыгып турганы аныкталган. Мүлк ишканасынын жетекчилигине каршы Караван соода борборунун ижарачылары арыз менен кайрылганы белгиленди.
Тышкы карыздан кутулуу үчүн элден топтолгон акча 12 миллион сомдон ашты. Бул тууралуу экономика жана финансы министрлигинен билдиришти. Атайын эсепке каражат которгон адамдардын саны 20га жакындаган. Алардын ичинен эң көп акчаны Сузак районунун жашоочусу берген. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын сырткы бересеси 4 миллиард доллардан ашат. Анын басымдуу бөлүгүн Кытайлык банкка болгон карыз түзөт. Эгерде өлкө тышкы береседен убагында кутулбаса, анда ири объектилер насый алган тарапка өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун президент Садыр Жапаров да билдирди. Алар кайсы объектилер болушу мүмкүн? Рахат Жаныбекова билүүгө аракет кылды. Кыргызстандын жалпы карызы 5 миллиард долларга жакын, анын 85,6% мамлекеттин тышкы карызы. Бул 4 миллиард 220 миллион доллар, же болбосо 349 миллиард сом болот. 14,4% 708 миллион доллары бул ички карыз. Быйыл жалпы тышкы карызды тейлөөгө 254 миллион доллар бөлүнгөн. Белгилей кетсек, финансисттер тышкы карызды төлөөнүн жогорку чеги 2025-2031 жылдарга туш келерин айтып келишет. Ал учурда жыл сайын өлкө бюджет 400 миллион доллар короту керек болот. Анын 71% Кытайга төлөнөт. Кыргызстан тышкы карыздарды убагында төлөй албай калса, өлкө бир топ объектилеринен ажырап калуу коркунучу бар. Андай келишимге мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаев кол койгон. Эгер анын шарттары аткарылбаса, объектилер насыя берген тарапка өтүп кетет экен. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров маалымат агенттиктеринин бирине берген маегинде билдирди. Тышкы карызыбыз 5 миллиард долларга жакын. Айрымдарын өз убагында төлөй албай калсак, бир топ объектилерибизден айрылабыз. Атамбаев келишим шартына ушундайга макулбуз деп кол коюп койгон экен. Бирок Кудай буйрса, бардык карыздардан өз убагында кутулабыз. Пландар бар. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек бүгүн буга түшүндүрмө берип, кеп ири объектилер жөнүндө болуп жатканын айтты. Бирок аттарын атаган жок. Ошол эле убакта ал объектилер эч кимге берилбей, карыздар өз убагында төлөнөрүн билдирди. Кыргызстандын тышкы карызынын 43%, тагыраак айтканда 1 миллиард 800 миллион долларга жакыны Кытайдын Эксим банкынан алынган. Аны төлөй келгенде үстөгүн кошкондо 2 миллиард 200 миллион доллардан ашат. Быйыл болсо Кыргызстан Кытайга карыз болгон акчанын 88 миллион долларын төлөш керек. Негизинен коңшу өлкөдөн алынган акчага жолдор салынып, энергетика тармагына жумшалган. 2012 жылы датка кемин электр берүү линияларын куруу үчүн Кытайдын Эксим банкынан 20 жылга жылдыгы 2% түзгөн 390 миллион доллар насыя алынган. 2014 жылы Бишкек жылуулук электр борбору Кытайдан алынган 386 миллион долларга модернизацияланган. Ремонт өткөрүүдөн кийин ТЭЦте авария болуп, бишкектиктер кычыраган кышта жылуулуксуз калышкан. Борборду ремонттоодо жемкорлук болгону аныкталып, жогорку кызматтагы көп аткаминерлер камалган. Ошондой эле Кытайдын банкы Бишкек менен Ошту байланыштырган альтернативдик түндүк-түштүк жолун салууга 700 миллион доллар бөлгөн. Дал ушул объектилер эгер насыя көрсөтүлгөн убактысынан кечиктирилсе, Кытай тарапка өтүп кетет дегенге макулдук берилип калганын жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров билдирген эле. Башкача айтканда, ушул 3 объектини Кытайлар алып иштетип калуу кооптуулугун айтканы бар. Бирөө чыгып, же болбосо баарын төлөгүлөтсө биз эмне дейбиз? Справка катары биз сыяктуу Кытайдан көп суммада карыз алган Тажикстан 1000 квадрат километр жерин Кытайга берип салды деп интернет булактарында жүрөт. Такталган маалыматтар боюнча Кытайдан көп карыз алган Шри-Ланка порту 99 жылга ижарага берип алып алды, бир чоң портту куруп туруп кайра өзүнө. Пакистан болсо ошондой эле портту 40 жылга кайра Кытайга берүүгө мажбур болду. Биздин ТЭЦти, энергетика системабызды, жолдорду бизге бер деп алып ала турган болсо, биздин кийинки өнүгүүбүз, биздин суверенитетибиз, өзүбүздүн жерибиздин территориальный целостность деп коебуз. Ошону кантип коргойбуз? Мына ошолордун баары астыга чыгып атат. Кытайга бересе мамлекеттердин катарында Кыргызстан 5-орунда элейт. Коңшу өлкө карыз төлөөдө оңой менен жеңилдик бербей турганы айтылып келет. Расмий Бишкек өткөн жылы пандемиядан улам жеңилдик берүүнү өтүнгөн эле. Алар макул болгону менен 2%дык үстөк кошула турганын билдирген. Бул Кыргызстан үчүн пайдасыз болгондуктан өкмөт өткөн жылы карызды толук төлөп берген. Карыздын тейлөө боюнча 4 жылга узартуу боюнча сүйлөшүм түзүлгөн, бирок сиз билгендей кээ бир мамлекеттер менен биз сүйлөшүмгө жетпей, өкмөттүн чечими боюнча жылдын айына чейин бүт карыздарды төлөп салганга аракет кылдык. Ошондо бүгүнкү күндө биз эч кимге карызыбыз жок.
убагында график боюнча биз карыздарды төлөп салганга аракет кылдык. Тышкы карызды төлөөгө көмөктөшүү үчүн жарандардын демилгеси менен Борбордук казынада атайын эсеп ачылган. Ал жака каалаган жаран ишкер юридикалык тараптар акча которо алышат. Каржы министрлигинин маалыматына таянсак, учурда 12 миллион сомдон ашык каражат түшкөн. Анын 10 миллионун Сузактык 26 жаштагы жеке ишкер Умар Мухаммедов которгон. Рахат Жаныбекова, Турган Ниязов, НТС. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы эми экономика жана финансы министрлигине карайт. Ал эми жазаларды аткаруу кызматы мурдагыдай болуп, юстиция министрлигине кошулду. Миграция кызматынын функциялары 2 органга бөлүштүрүлүп берилди. Премьер-министр тиешелүү токтомго кол койду. Мамлекеттик органдарды ирилештирүү же кыскартуудан канча акча үнөмдөлөт жана кызматкерлердин саны канчага азаяры белгисиз. Учурда бул жаатта иштер уланууда. Теманы Акмарал Сабаттар улантат. Аткаруу бийлигинин мобилдүү өкмөт түзүү жана башкаруу системасын оптимизациялоо аракети аягына чыгайын деп калды көрүнөт. Премьер-министр Улукбек Марипов жаңы өкмөттүн түзүмүн жана аткаруу бийлигинин органдарын реформалоо тууралуу токтомго кол койду. Ага ылайык буга чейин тагдыры бүдөмүк болуп жаткан бир нече мамлекеттик мекемелер министрликтерге кошулду. Эми аларга функционалдык анализ жасап, штаттык бирдиктерин эсептеп чыгуу тапшырмасы коюлган. Буга чейин Кыргыз өкмөтүнө караштуу болуп, өз алдынча ички жана тышкы миграция жаатында иш алып барган мамлекеттик миграция кызматы экиге бөлүнүп, андагы ички миграция саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине берилсе, тышкы миграция чөйрөсүндөгү функциялар тышкы иштер министрлигине карап калды. Ал эми буга чейин кайсы мекемеге өтөрү бүдөмүк болуп, атайын адистер менен акылдашылып жаткан жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы юстиция министрлигине өткөрүлүп берилди. Ошондой эле экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы экономика жана финансы министрлигинин курамына өткөрүлдү. Ал эми буга чейин ички иштер министрлигине кошулары айтылып жаткан мамлекеттик каттоо кызматы болсо юстиция министрлигине кошулду. Ошентип бири-бирине кошулуп отуруп, өкмөттүн курамындагы мамлекеттик органдардын саны 48ден 16га чейин азайтылды. Аткаруу бийлигиндеги эң чоң мекеме экономика жана финансы министрлиги. Ага жалпысынан каржы тармагына байланышы болгон 11 органдын башы кошулуп, баарын вице-премьер рангында министр башкарып калды. Ал эми саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин курамы да бир топ кеңейип, ага социалдык фонд менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду кошулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин курамына болсо экотех инспекциясы менен мамлекеттик материалдык резервтер фонду киргизилди. Ал эми миграция кызматынын ички жана тышкы функциялары бөлүнүп, дегеле мекеменин өзүнүн жоюлушу бир катар нааразычылыктарды жаратты. Мындан мигранттар жапа чегип калышы мүмкүн деп чоочулашууда. Себеби такталбаган маалыматтарга караганда Россиянын өзүндө эле 2 миллионго чукул кыргызстандык эмгек мигранты бар. Кыргызстанда деле ошол 2 миллион калк иштей турган калктарчы, например, 18 жаштан ошо 55-60 жашка чейинкилер 2 миллион өзү эле. Тышта именно ошол 18 жаштан 50-60га чейинки именно ишке жарактуулар ошол жакта. Анан муну тең караш керек. Бизде Кыргызстанда эмне деген министрликтерлардын баарын түзүп салды. Ошончо элге. Эмне үчүн тыш жакта иштеп аткандардын ар бирине жардам бере албайбыз? Ал жакта проблема бул жактан 2 эсе, 3 эсе, даже 10 эсе көп да. Себеби бул жакта биз үйдөбүз. Миграция болуп отургандан көрөкчү, ошол тышкы иштер министрлигине берип койгонубуз эң туура болот. Анткени булардын статусу көтөрүлөт Россияда. Миграция министрлиги деп эле жөн эле мындай жүрбөйт. Булар дипломатиялык статуска ээ болот. Анан полномочиясы да чоңойот да. Мисалы, ошо Россияда ар бир жанагы областтын центринде, мисалы Москвада 11 адамы болсо, миграция министрлиги эмес, булар посольствого кирип кетет. Түшүндүңүз да? 11 киши уже удостоверение алат, дипломат деген эмесин алат, статусун алат. Булар көбүрөөк защита кылат, чем деген министр миграциядан көрөкчү. Екатеринбургда 9 болсо, мисалы, 9 болсо, алар дагы Екатеринбургдагы консульствого кирип кетет составына. Булар жөнөкөй эле баягы министрликте бир адис катары иштебейт, булар дипломат деген статуска ээ болот. Ошондо көбүрөөк коргоо болот. Кайра тескерисинче мигранттарга жакшыраак болуп атпайбы бу жерде? Биз ошол штатты кыскартып ийген жокпуз, жоюп ийген жокпуз, биз МИДке берип атабыз. Мамлекеттик органдарды ирилештирип же кыскартуудан өлкө бюджети канча үнөмдөп калары азырынча белгилүү боло элек. Тиешелүү иштер 1 ай аралыгында жүргүзүлүп, жыйынтыгы чыгарылат. Бирок буга чейин 17 статс катчыны жана бир нече министрдин орун басарын кыскартуудан эле 74
74 миллион сомдун тегерегинде үнөмдөлөрү айтылган. Айрым талдоочулар жалпы үнөмдөлө турган каражат мындан 2-3 эсеге жогору болушу мүмкүн дешет. Себеби органдардагы бири-бирин кайталаган, өздөрүн актабаган функциялар жоюлат. Анында экономикасы өпчап турган кичинекей өлкө үчүн 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер өтө эле көп тыкылат. Аткаминерлердин айлык акысына 48 миллиард сом жумшалат экен. Министрлик статусу менен көптөгөн кызматтар бар болчу, аларды министрликтердин астына киргизди. Бул эми тышкы формасы. Эң негизгиси мен ойлойм анын мазмуну. Бул эмне жыйынтык берет бизге, эмне натыйжа берет. Бизде ошол биздин экономикабыздын криз, терең криздеги экономикабызды мындан ары жылдырып кеткенге, өсүүнүн ушул канчалык деңгээлде түрткү берет. Ошондон да ал эми андай түрткү бериш үчүн ошол башкаруучу кызматка дайындалган министрлердин, башка чиновниктердин башкаруу жөндөмдүүлүгүнө жараша болот да. Ошондой кызматкерлерди тандап алып коюу, иштетүү, ушу жаңы багытка буруу бул эң негизги. Ушул реформанын эң негизги бөлүгү ушул болот деп ойлойм. Ал эми өкмөттүн алдында кыскартылып кошулган мекемелердин иштөөсүн камсыздоо үчүн тиешелүү жоболорду иштеп чыгуу зарылчылыгы да турат. Ал иштер бири-бирине шайкеш келгенче тиешелүү жактар ишин үзгүлтүксүз аткарууга милдеттүү. Акмарал Сабатар, Ерлан Кемелбеков, НТС. Өлкөдө кумшекер кескин кымбаттады. Дүң баасы 54 сомго жетсе, чекене 60 сомдон сатылууда. Карапайым калк шекерди колдонууну азайтса, ата мекендик өндүрүшчүлөр ишин токтотууга аргасы болушууда. Айрымдарында банкрот болуп калуу коркунучу бар. Мурдагы Айыл чарба министри Тилек Токтогазиев 3 айдан соң азыктын дал ушул түрүнүн кору түгөнөт десе, азыркы жетекчилиги тынчсызданууга негиз жок, кумшекер жетиштүү деп ишендирүүдө. Андай болсо, шекердин наркы эмне себептен жогорулап жатат? Кабарчыбыз Тынчтык Кенжебек уулу бул суроого жооп издеп көрдү. Кумшекердин баасы мурда болуп көрбөгөндөй кымбаттады. Өзгөчө акыркы 2 апта ичинде азыктын бул түрүнүн наркы өтө тездик менен көтөрүлүп, күн сайын 50 тыйындан 1 сомго чейин кошулууда. Азыктын кымбатташы ата мекендик өндүрүүчүлөргө дагы катуу сокку урду. 2 жылдан бери кумшекерден халва жана нават жасап сатып келген Замир Сулайманов канттын кымбатташы менен товардын да наркын жогорулатып, продукциянын өтпөй калышына шарт түзүүдө дейт. Бул ишкана 40-45 тонна кумшекерди Кайыңды заводунан ай сайын сатып алып турат. Эгерде мындан дагы кымбаттай турган болсо, жакын арада ишкана банкрот болушу мүмкүн экен. Акыркы 2 айдан бери өтө оор болуп атат. Биринчиден шекердин баасы көрбөгөндө сразу кымбаттап кетти, шарт өтө көтөрүлүп кетти. Аябай көтөрүлүп кетти. Например, сентябрь айына салыштырмалуу почти 2 эсеге кымбаттап кетти. Сентябрь айында 29-30 сом килограммын алып аткан болсок, азыр 57-58 сомдон алып атабыз. Оптом. Уже сахар кымбаттап кеткенден кийин көрүп бараткан пайдабыз ордунда жок болуп кетет да. Шарт эле жок болуп кетет. Бул экономический расчет да. Шарт жок болуп кетет. Кайра ошол сахарды сатып албай каласың. Кайра элге бияктагы элдерге да зарплата төлөп бериш дагы кичине оорчулук болуп калат. Рабочийлерди кыскартышка туура келет. Ишкердин айтымында азырынча кумшекердин кору жетиштүү эле болгону ортодо кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн бааны көтөрүп жиберишти деп эсептейт. Сырье жетиштүү эле да. Потому что мен күзүндө көрдүк да, барыбызда көрдүк. Например, мен деле айылда жашайм да, например, Кара-Балта, жаңы жер Сокулук району көбү кызылча айдап, эмне деген тонналар кызылчалар турду, очередте тапшыра албай турду. Аркалары тапшыра да албай калышты уже. Мен ойлойм, бул жерде азыр бааны искусственно көтөрүп атышат. Өлкөдө жылына 11 000 гектар жерге кант кызылчасы айдалып, 600 000 тоннадай түшүм берет. Андан 100 000 тонна кумшекер алынат. Буга чейин кыргызстандыктар керектеген азыктын дээрлик 90% Кыргызстанда өндүрүлсө, калганы Россия жана Беларусь өлкөлөрүнөн ташылып келчү. Жергиликтүү дыйкандар өстүргөн кызылчасын заводко тапшырып, 28%-ын акчалай, калган 72%-ын кумшекер менен алышат. Мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиевдин айтымында дыйкандардын колундагы шекерди аткезчилик жолу менен Өзбекстан жана Тажикстанга ташып жаткан тараптар бар. Ал эми продукциянын аз болгону өлкөдө шекердин кымбатташына алып келүүдө. Мурдагы аткаминер бул маселени бир жумада эле чечсе боло турганын, бирок өкмөттө жана жогорку кеңеште отурган айрым адамдар чегаранын дыкат текшерилишине анчейин кызыктар эмес деп эсептейт. Бизге сигналдар келип атты. Ушул контрабанда менен дагы эле чыгып кетип атат депчи. Мен аны кайра өкмөттүн жыйындарынан да көтөрүп аттым. Контрабанда болуп атат, токтотолу. Мен айыл чарба министр катары чегараны коргобойм да. Ал жерде
ошол чек арачылар бар да, ошол эле Кызыл Кыя жакта бир контрольно-пропускной пост коелу. Ошол жерден бүт чыгып атканды, Баткенге кирип атканды, анан Баткенден кайра эмеге Ош тарапка өтүп атканды баарын ошол бир пост менен эле көзөмөлгө алып койсолот да. Ошону мен мындай сунуштадым, бирок аны колдошкон жок да. Мурдагы министр быйыл кумшекерге болгон таңсыктык дагы уланарын айтууда. 2 жума мурда шекер өндүргөн заводдордо 18 000 тонна, ал эми дыйкандарда 8 000 тонна кумшекер калган. Бул ашып кетсе 3 айга жетет. Ал эми Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү канттын кору жетиштүү экенин айтып, кооптонууга негиз жок деп ишендиришүүдө. Ал Тилек Токтогазиевдин айтканы канчалык чындыгы бар экенин билбейм, бирок бүгүнкү күндө биздин ички рынокто жетиштүү кант бар. Андан сырткары дагы биз министрлик тарабынан ушул кантты алып келүүчү импортерлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Алардын колунда тиешелүү контракттар бар экен. Эч кандай таңкыстык жаралбайт. Биз өзүбүздүн контракттын негизинде ошол кантты тиешелүү көлөмдө алып келебиз деп сүйлөшүлдү. Мындан тышкары өсүмдүк майы дагы күз айларынан бери кескин кымбаттап кеткен. 2019-жылы литри 95 сомдон сатылган май былтыр баасы 52%га көтөрүлүп, наркы 135 сомду түзгөн. Бүгүнкү күнү дүкөндөрдө 1 литр майды 150 сомдон арзан табууга мүмкүн эмес. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Жанарбек Тогдурбек уулу, НТС. Бишкек шаарындагы мектептер эпидемиологиялык абал жакшырганда гана толук иштеп баштайт. Ошондуктан 1 марттан тарта ачылат деп так кесе айтуу кыйын. Эпидемиологдор мамлекеттик билим берүү мекемелеринде коронавирус жугузуп алуу коркунучу бар экенин, анткени окуучулар жыш отургузууларын айтышууда. Бишкектеги 96 мектеп 79 000 окуучуга гана ылайыкталган. Иш жүзүндө ал жактарда 163 000 бала окуйт экен. Бирок мектептердин толук кандуу ачылышына уруксат берилбей, ал эми ошол эле коомдук жайларга эч кандай чектөө коюлбаганы сын пикирлерди күчөтүүдө. Кененирээк Дастан Жолдошевдин сюжетинде. Бул Бишкек шаарындагы мектептердин бири. Видео тасма 2 күн мурда тартылып алынган. Анда окуучулар класска жык-чыйма чогулуп, эч кандай аралык сакталбай бет капсыз эле жүргөндөрүн көрүүгө мүмкүн. Ошондой эле буга чейин окуучулар шахмат түрүндө отургузулат деп айтылганы менен санитардык талаптар дагы аткарылбай жаткандыгын байкоого болот. 18 январдан тарта Бишкек шаарында 1, 5, 9 жана 11 класстын окуучулары мектепке бара баштаган. Ал эми калгандары 1 февралдан баштап кадимки режимге өткөрүлөт деп айтылып келген. Бирок ордо кааладагы эпидемиологиялык кырдаал турукташпай жатканына байланыштуу ал белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Буга нааразы болгон ата-энелер тобу мэриянын алдына нааразычылык акциясына чыгышып, мектептердин ачылышын талап кылган. Жыйынтыгында ата-энелер менен тиешелүү мекемелер ортосунда комиссия түзүлүп, бул ишти карап чыгуу үчүн 3 күн мурда мектептердин биринде кайрадан чогулуш өткөрүлгөн. Ага окуучулардын ата-энелери, директорлор, санитардык эпидемиологиялык борбордун дарыгерлери жана вице-мэр Айжан Чыныбаева катышкан. Ал жакка келгендердин жарымы мектептер ачылсын деген талапты айтышса, айрымдары тескерисинче балдарын мектепке жибергилери келбей кооптонгондор дагы болгон. Родители, конечно, устали воспитывать детей дома. Ата-энелерди деле түшүнсө болот. Себеби канчадан бери балдарын өздөрү окутуп, түйшүк тартып жатышат. 3 күн мурда бул маселени талкуулоо үчүн чогулуш болуп, ага мектеп директорлору, ата-энелер комитети катышып, ар түркүн пикирлер айтылды. Ошол жерде мага бирөө суроо узатып, балдар кечке телефон тиктеп отургандыктан көзгө зыянын тийгизерин айткан. Ага балдарыңды таза абага алып чыгып, сейилдетип, кам көргүлө деген жоопту бергем. Бирок аны айрымдар туура эмес түшүнүп алышыптыр. Мен эч кимди таарынтайын деген эмесмин. Мына шаардагы балдар ооруканасын кыдырып чыктым. Бардык орундуктар толуп калыптыр. Эгер мектептерди ачып, андан оору жайылып кетсе, ким ага жооп берет? Нааразы болгон ата-энелердин көпчүлүгү мектептерден бөлөк жайлардын бардыгы иштеп жаткандыгын айтышып, соода борборлорундагы оюн-зоок жайларын, кинотеатрларды мисал катары келтирген. Бүгүн балдардын оюн-зоок жайларына баш багып, дем алыш күндөрү элип атпай калганы менен иш күндөрү анын бири дагы жок экенине күбө болдук. Кызматкерлердин айтымында бардык санитардык талаптар аткарылып жатыптыр. Ошондой эле балдарды коштоп келген чоң кишилер ичкери киргизилбейт экен. Бир топ тыныгуудан кийин иши кайра жанданган мекемелердин бири Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосу. Бул жакта азыр ар кандай азыктардын жарманкеси өтүп жатат. Ошондой эле айрым учурларда концерттер дагы өтүүдө. Спорт ордосунда кечээ күнү эле эстрада жылдыздарынын катышуусундагы концерт уюштурулган. Директорунун айтымында бул жайдагы спорттук иш-чаралар декабрь айынан бери өткөрүлүп жатса, концерттер январдын орто ченинен башталыптыр. Бирок андан бери 3 эле жолу маданий иш-чара өтүп, ага эл дагы аз эле келди дейт директор. Негизи бул бизден посадочный 2200 орун бар.
Анан иш-чаралар өткөндө бир 600дөй, 500дөй, кээ бирде 300дөй эле киши толуп калат да. Спортчулар өткөзгөндө бул көрүүчүлөрсүз өтөт. Бул өзүнүн спортчулары эле 150, 100дүн тегерегинде эле спортчулар катышып мелдештер өтүп атат да. Башка коомдук жайлар ишин эч ак эле баштаса дагы мектептер качан ачылары азыр деле белгисиз бойдон калууда. Санитардык эпидемиологиялык борбордун дарыгерлери болсо мектептерде окуучулар жыш болгон үчүн баарына уруксаат бере албайбыз деп түшүндүрүп келишет. Анткени Бишкек шаарындагы мектептерде 80 миңге жакын орундук болсо жалпы 163 миң окуучу окуйт. Мында ар бир класста 40-50 окуучу билим алгандыктан абал кооптуу дейт эпидемиологдор. Я хочу это тоже сказать, что у нас Бишкек опять же... Бишкек шаарында калк жыш жайгашкан. Эмне себептен жекеменчик балабакча менен мектептер иштеп баштады. Себеби аларга аз сандагы эле балдар барат. Бардык санитардык талаптарды аткарууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми мамлекеттик балабакча менен мектептерди карап көргүлө. Ар бир класста 40тан 50гө чейин окуучу. Балабакчалардагы ошондой. Ар бир топто 50дөн 60тан бала бар экен. Алардын бардыгы барса санитардык талаптарды аткарууга мүмкүн болбой калат. Биз вирустун жайылышына жол бербешибиз керек. Кетсек, Бишкек шаардык мэриясынын карамагына кирген 96 мектеп жана 88 балабакча бар. Билим берүү мекемелеринде айрым класстын окуучулары бара баштагандан көп өтпөй 3 мектептин 7 окуучусунан коронавирус чыгып, алар кайрадан үй карантинине таратылган. Буга чейин 1-марттан тарта Бишкектеги бардык мектептер салттуу окутууга өткөрүлөт деп айтылып, бирок эпидемиологиялык кырдаалга жараша алдагы жылып кетиши толук мүмкүн болууда. Дастан Жолдашев, Диас Сакимбаев, НТС. Россия Кыргызстанга дарылардын сапатын текшерүүчү аппаратты гуманитардык жардам катары берди. Анын баасы $250 миң турат. Бул аппараттын жардам менен өлкөдө өндүрүлгөн жана сырттан ташылып келген дары-дармектердин курамы, сапаты микробиологиялык текшерүүдөн өткөрүлөт. Эгер талапка жооп бербесе, сатыкка чыгарууга тыюу салынат. Адистердин айтымында бул лабораторияда күнүнө дарынын 5-6 түрү текшерилет. Биздин өлкөгө келген, биздин рынокто айланып жаткан дары-дармектердин сапатын текшерүү боюнча иш алып барып келатат. Бул багы мамлекеттик каттоого келген дарылар ошондой эле уже катталгандан кийинки айланып жаткан рынокко келген дарылар. Ошондой эле жарандардын багы арызы менен келген багы эффективность жок же кандайдыр бир терс таасир берди деп кайрылышат да, ошолор боюнча келип түшкөн дарыларды сапатын текшеребиз. Булгун мына ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына дагы жайгаштырылат. Ал эми мен сиздер менен коштошом, кайрадан амандыкта көрүшөлү.